Окумуштуулардын бири кызыктуу бир ойдун жыйынтыгын алыш үчүн белгилүү bir аянтка бир топ адамдарды алып келип кадимки баскетбол оюнун уюштурмакчы болот. Алгач адамдарды 3 топко бөлүп алат. Андан соң кадимки баскетбол оюнун өткөрөт. Жыйынтыгында 3 команда бирдей упайга ээ болот. Андан соң кайрадан аларга тапшырма берилет. Алгачкы командага күнүнө 1 сааттан спорт аянтчасына келип даярданууну талап кылат. Ал эми экинчи командага эч кандай физикалык күч колдонбостон болгону ой жүгүртүүңөрдүн элестетүүсү менен даярдангыла дейт. Ал эми 3 командага эч кандай тапшырма берилбейт. Болгону оюнга келип катышуусун талап кылат. Арадан бир топ убакыт өтөт. Кайрадан оюнчулар келип баскетбол ойноп көрүшөт. Жыйынтыгында алгачкы команда 24% жеңиш менен биринчи орунга жетишет. Ал эми экинчи команда 23% жеңиш менен экинчи орунга келет. Баарыбызга белгилүү болгондой, 3 команда эч кандай жеңишке жетишпейт. Бунун жообу бизге белгилүү. Анткени алар эч кандай даярданган эмес. Көрдүңөрбү достор, бул жерде бул ой менен эмнени айткысы келип атат. Адам баласы элестеткенди билсе, ал демек жасай да калат. Буга далил дүйнөлүк спортчу Рожер Банистан бардык жеңиштеринде ой жүгүртүүсүнүн элестетүүсү менен жетишкен. Тилекке каршы адамдарыбыздын көпчүлүгү жакшы нерсеге караганда жаман нерсени батыраак ойлонушат. Мисалга алсак, студент экзаменден өтпөй калат. Соодагердин соодасы жүрүшпөй калат. Бизнесмен батыраак банкротко учурайт. Демек, биз алгач жакшы нерсеге караганда жаман нерсени көбүрөөк ойлоп алабыз. Келгиле достор, оюбузду жакшы жакка буралык, жакшы тилек жарымыбыз демекчи. Үмүтүбүздү үзбөйлү. Чоң рахмат.